Мен ойлап кетем да, кээде мисалга мына жазган китебиңизди окуп олтуруп, балким диний чөйрө эмес. Бул мындай да, жанагы Сальманул Фариси деген сахабага окшото берем. Жазган күндөлүктөрүм бар, ошолорду көрүп алып аябай аттуу баштуу устаздардан эч ким сабак бере албайт, иш өтпөй калганда мен Абу Ханифа болуп келем деп ракетага учуп кете бербей. Аны дагы мен ушинтип китептен окудум эле деп айтпайт экен. Бардык нерсенин өзүнүн маданияты бар да. Илимдин дагы өзүнүн маданияты. Ол билет өзү эле. Билет. Болгону ошонун жоопкерчилиги менин мойнуна жүктөлүп калбасын. Кээ биркилер ооруйт да кадимгидечи. Менен сураса экен, сурооңор болсо бергиле. Менин номерим мындай. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Биз ушул иштерди баштайбыз деп ниет кылганыбызга кеминде бир 3-4 жылдын жүзү болду окшойт. Анткени биз башында сиздерге сөз бергенде ар кайсы тармактарда деп сөз бергенбиз да. Египеттеги баардык баалуулуктарды тааныштырабыз деп. Бир эле баалуулуктар эмес, ушул Египетте өзүбүздүн кыргыз жергебизден келип илим алып жүргөн чоң байкелерибиз бар, устаттарыбыз бар. Мына ушул программанын ичинде 10 мүнөттүк ой толгоо деген дагы биздин бир проектибиз, тагыраак айтканда бир долбоорубуз боло турмак да. Эмне үчүн бул 10 мүнөттүк ой толгоо деп муну алып чыкмакпыз? Анткени кээде адамга ушундай нерселер керек болот. Адам биз дайыма бир тажрыйбага, бирөөнүн акылына, насаатына, кеп кеңешине муктаж болобуз да. Мына ошол тажрыйба менен, кеп кеңеш менен, насаат менен, ошол бир жол көргөзмө менен өзүбүздүн жашоону дагы да алдыга улаганга мүмкүнчүлүк болот. Буларга бизге кеңеш бере турган, бизге жол көргөзө турган, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшө турган албетте бизден кийинки эмес, балким биздин алдыбызда турган улуу муун болуп эсептелет. Бул ар кайсы тармакта болушу мүмкүн, мисалга диний тармакта болушу мүмкүн, светтик тармакта болушу мүмкүн, айтор баардык кесиптердин ээси болгон адамдар да, тагыраак айтканда. Мына ушул 10 мүнөттүк ой толгоону бүгүн мына Аллахым насип кылып, убакыты сааты келип жеткен экен. Биринчилерден болуп ушул Египетте көп жылдан бери илим алып жүргөн Данияр уулу Айбек байкебизден баштайлы деп турабыз. Айта кетсек, Айбек байкебиз мен билгенден, азыр өзүн тааныштырганда дагы кенениркеси айтат. Мен билгенден Египет өлкөмүнө келип, университетти бүтүрүп, университетте ошол шария факультетин бүтүрүп, андан сырткары магистратураны бүтүрүп, андан сырткары бул жактагы дагы да жетишкендиктер айта турган болсок, Дарилфтани бүтүрүп, ушундай бир илимдин бир топ бир чокусуна жетип калды десек болот. Эмне үчүн Айбек байкеден баштап атам бул видеону? Анткени жеке менин көз карашымда, жеке менин оюмда Айбек байке тег эле бул диний тармакта эмес, балким адабият тармагында дагы, балким дагы башка бизге тааныш эмес болгон тармактарда дагы өзүнүн инсандык баалуулуктарын ачып бере алган, инсандык баалуулуктарын көргөзө алган байкелердин бирөөсү. Ошондуктан бул байке менен пикир алышыш, бул байкеден интервью алыш мен үчүн өтө кызык болду да. Алдыда көптөгөн суроолор бар. Азыр мисалга бул баштап аткан программабыз балким интервьюбуз балким бир жарым саат болушу мүмкүн, балким 1 саат болушу мүмкүн. Ушул жарым сааттын ичине, 1 сааттын ичине мен 3-4 жылдан бери ойлонуп жүргөн, мага тынчтык бербеген ойлордун баардыгын ушул видеого батырыш бул мүмкүн эмес. Ошондуктан бул тек гана башталыш болот. Мындан кийин дагы байкебизди улам чакырып олтуруп, муну бир бөлүк кылып ар кайсы темада дегенде кандай тема болушу мүмкүн? Мисалга биздин коомчулукта азыркы учурда мындай актуалдуу болгон темалар өтө көп да. Дин менен манастын байланышы десек болот, азыркыга чейин талаш болуп келаткан темалардан, сакал менен диндин кандай баалуулуктары бар, же болбосо экөөнүн ортосундагы байланыш кандай, мисалга да. Ушул сыяктуу бизге коомчулугубузда эл талап кылган, коомчулук талап кылган көптөгөн суроолор бар. Мына ушул суроолордун баардыгын колдон келишинче байкеге берип, сиздерге да тынчтык бербей жүргөн, сиздердин оюңуздарда дагы бүдөмүк болуп жүргөн суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе сөздү байкебизге берсек, биринчи эле байке өзүңүздү бир тааныштырып өтсөңүз, кыскача. Өзүңүздү бир тааныштырып, анан ушул менин биринчи бере турган суроом да, мен үчүн кызык, башкалар үчүн да кызык болсо керек. Кантип сиз ушул диний чөйрөгө келип калдыңыз? Мисалга, эми биз баягы
Dinге келип калдың деген сөз туура эмес өзүчө. Анткени ооба. биз мурдадан эле мусулманбыз, ата энебиз мусулман. Эми динге келип калдың деп бул сахабалардын доорундагы баягы биринчи бир табияттан экинчи табиятка которулган адамдарды айтсак болот да. А биздики ошол диний тарбия менен өскөнүбүз үчүн антип айтсак катуу болуп калат. Ошондуктан мен сизге бере турган суроом, ушул диний чөйрөгө кантип аралашып кеттиңиз? Ким себеп болду? Мен ойлоп кетем да, кээде мисалга мына жазган китебиңизди окуп олтуруп, балким диний чөйрө эмес, балким светтик чөйрөдөн бир адабият тармагын тандап кете турган болсоңуз, ошол жака бир ооп кете турган болсоңуз, балким ал жактан бир чоң ийгиликтерди жаратмак белеңиз. Балким бир чоң бир ачылыштар болмок беле дегендей бир ойлор келет да. Эмне үчүн сиз ошол талантыңызга карабастан, ошол мүмкүнчүлүктөргө өзүңүздөгү бар баалуулуктарга карабастан ошол динди тандап алдыңыз? Сизди тарткан нерсе, сизди кызыктырган нерсе эмне болду? Ушулар тууралуу бир кененкесири айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, урматтуу кылымдарды караткан кыргыз калкым. Сиздерге байыркы тарыхый десек болот, көптөгөн сахабалардын изи калган, көптөгөн пайгамбарлар басып өткөн Мысыр шаарынан сиздерге жалындуу ысык салам. Мен Данияр уулу Айбек, Кара Кулжа районуна караштуу Кызылжар айыл өкмөтүндө Кооч Аты айылында жарык дүйнөгө келгем. Сурооңузга жооп бере кетсем, мен бул диний чөйрөгө 2004-жылы чоң атам азыр эсимде кыш айлары болсо керек, ошо кыш айларында ажылыкка барган 2004-жылы жаңы биринчи жолу барганда. 2004. Сиз ошондо кайсы жашта болуп калгансыз? 15 жашында. 15 жашыңызда. 15 жашында. Ал убакта билесиз, автобустар менен барат эмес беле. Элдер көп, самолеттор чыга элек мезгил, анан жанагы узакка чыкканда канча күндөп бир 15-20 күндөп жол жүрүшүп, анан Мадинадан бекен же Меккеденби чоң атам айтып берүүсүнө караганда, ошол жактагы окуган өзбек улутундагы жигиттер менен жолугуп калыптыр. Каяктансың десе Кыргызстандыкмын деп, кулагына жакшы угулат да. Ооба. Анан сурайт, силер кантип келип калгансыңар бул жакта? Окуйбуз десе аябай кызыгып, анан алар каякта окуганын, кайсы устаздан илим алганын, кайсы атактуу дамналардан таалим алганын айтып берип, анан ошолордун багыты боюнча өзгөндө өзбек тектүү устаздарында илим алганмын ал жерде. Ошол эле чоң атам келген жылы эле айтып баштады. Мен дароо моюндадым, сүйүнүп кабыл алдым. Анткени ага чейин эле мен намазды баштаган элем, чоң атам өзү динчил адам. Ооба. Бекем биз балагатка жетерибиз менен эле дароо намазга жыкчу болчу, биздин үйдө ал мындай закон катары эле болчу. Анан ошол тармакта кеткендик мага эмнегедир Кудайым баягындай оң сала берди. Анан 9-классынан баштап тагыраагы 2004-жылы сентябрь айынан баштап мен өзгөндө окуп калдым. Жалаң өзбек устаздарында окудум. Аллахым ыраазы болсун, мен алардан аябай көп нерсени үйрөндүм. Эң биринчи алиф тамгасын үйрөнгөнүм ошол жер болду. Чындыгында жана алайкуда жүрүп эле эч бир улут менен аралашпай келип эле анан жалаң эле башка улуттагылар менен сүйлөшкөндө башында түшүнө берген эмесмин, чындыгында башында түшүнгөн эмесмин. Анча ага караганда орусча жакшы билет элем. Эми орусчам деле эчтеке жарабайт. Бирок ошол ташкенттик бир устазым бар эле, Сайдулла деген устазым, аябай ата ордун ата болуп, мен жанагы жерден кусалангандыгымда, зериккенимде, үй бүлөмдү сагынып кетким келгенде аябагандай жакшы шерик болду десем болот. Илимге багыттап кеткен өтө чоң устаздардын бири ошол. Башынан баштап окутуп, анан кызыктырып, мен да жана ачылбай жаткан таланттарын ачып, мактап, кээде баланы көтөрмөлөп жүрүп, анан ушинтип улантып кетишиме ошол киши себеп болгон. 3 жыл окудум, кийинчерээк анан дагы ошо чоң атамдын Бишкекке болгон зыяратынан кийин бул мындай да, жанагы Сальманул Фариси деген сахабага окшото берем, чоң атамга акыйкатты издегендик тарабынан. Ошого өзүм окубай калсам дагы ушу неберелердин бириси окусун деп, өзүнүн акыретин ойлоп, келечегин ойлоп, урпактарды жакшы жака бурсам деген максатта Ислам университетине келип, ал жакта устаздар менен жолугуп, жакшы консультация алып кеткен экен. Андан кийин мен багытымды Бишкекке бурду. Мында аябай сүйүнүп кабыл алдым, анткени мен Ислам университети боюнча аябай көп угуп жүрөт элем. Илим сапарым 2008-жылдан баштап ошол жерде уланды. Ал жакта атактуу устаздардын баарын көрдүм. Жалаң эле көгүлтүр экрандан көрүп жүргөн устаздарды бет маңдайына отуруп сабак алдым. Аябай
толкунданган сезимдер болду. Жакшы достор таптым. Акыреттик жакшы досторум мына ошол жерден таап. Андан кийин ал жерде 2 жыл окугандан кийин Алтынбек деген устазыбыз бар эле, бизге араб тилден аябагандай көп ачылыштар жасап берген. Мындайча айтканда, араб дүйнөсүндөгү даңгыр жолго жол салган биринчи устазым ошол болду. Анан Египетке келишиме ошол устаз себеп болду. Тандап туруп арасынан 5-6 жигитти тандаган. Башында келе турган жигиттер документтери туура эмес болуп калып, эми бул да насип да. Алар калып калышты. Анан бир Тургуналы деген группалашым бар эле, бир күнү арабча айттыбы же кыргызчабы эсимде жок. Египетте окугуң келеби деп калды. Күтүлбөгөн жерден сурап калды. Анан ойломой туруп, "О" дедим, тамашалап атабы деп коем. Анан көрсө ошол угуп калган экен, бир четин угуп калып, анан угузду. Анан аябай сүйүнүп кабыл алып, ошол уккан мөөнөттөн баштап эле мен өзүмдү Египетте жүргөндө элестете бердим. Кетем деп. 21 жашында элек ошентип анан келип калдык. Египетке келип калдыңыз. Ооба, бул жактагы тарых бул жактан башталды. Анан азыр мен чоң атам деп айтсаңыз эстеп өзүмдүн окшоштугумду таап атам да сизденчи. Мен ушул жашка келип азыр көптүр коомчулук менен аралаштым да. Коомчулук менен аралаштым. Ушул сиз сыяктуу диний чөйрөдө жүргөн адамдар менен пикир алышкан кээдечи. Ошолордун көпчүлүгү ушул диний чөйрөгө келип калышына себеп болгон бул ата энеси дагы эмес, ушул чоң атасы болуп калат да. Чоң атасы болуп калат же чоң энеси болуп калат. Анан мен ушул нерселерди угуп олтуруп, анан мындай бир жыйынтыкка келдим да, жеке өзүм оюмда, пикиримде анализдеп олтурупчу. Мына биз 70 жылдык совет доору, эми бул таза бизди баягы атеисттик бир маалыматтарга сугарылган бир доор болуп калды. Ушуга карабастан биздин чоң аталар, чоң энелер баягы диндин баалуулуктарын сактап калган экен. Көрсө диндин баалуулугу мына ушунда турбайбы? Карасаңыз, мисалы ал жактан канчалаган куугунтуктар болгон, эми биз билбейбиз да. Угушубузга караганда, окушубузга караганда кандай бир кыйынчылык замандар болуп өттү да алар үчүнчү. Ошол мезгилдеги дин көтөргөн адамдар үчүн бир чоң бир сыноолор болуп өттү да. Бизге мындай уксак эми азыркы жаштарга бир жомок сыяктуу болушу мүмкүн, бирок ошол мезгилдин адамдарына, ошол мезгилде жашаган адамдар үчүн бул мындай төө көтөргүсү эле жүк болду деп ойлойм да. Анан диндин баалуулугу мына ушунда окшойт. Ошол сыноолорго карабастан, ошол кыйынчылыктарга карабастан жүрөгүндөгү иманды сактап, өзү мындай ээн эркин ибадат кыла албаса дагы келечектеги урпактарын тагдырын ойлоп, ошолорго бир жол көргөзүп, ошолорго бир биринчи устаттык кылган бул ошол биздин чоң аталар окшойт деп ойлоп калдым да. Демек сиздин ушул сөзлөрүңүздөн жыйынтыктап айта турган болсок, сиздин диний чөйрөгө келип калышыңызга алгачкы ирет себепчи болгон, сизге жол көргөзгөн бул сиздин чоң атаңыз болгон. Айдагы Алла разы болсун чоң атаңыздан. Кийинки суроону айта турган болсок, Египетти өзүңүз айтып өттүңүз да башындачы. Бул Египет чөлкөмү, Мисир деп да айтылат, арабча Мисир деп. Бул мындай эбегейсиз исламга чейинки тарыхы менен дагы, исламдан кийинки тарыхы менен дагы белгилүү да. Канчалаган пайгамбарлар чыккан, оолиялар чыккан, илимдүү адамдар чыккан. Мына ушул Египетке келип калышыңызды дагы да бир кененирээк ачыктап берсеңиз. Сиз диний чөйрөгө түштүңүз, диний чөйрөдө ошол жактан баштадыңыз башатын, илим алдыңыз, мына Египетке келдиңиз. Эми ушул Египетке биринчи жолу келгенде сизде кандай сезим болду? Мисалга сиз мына караңыз. Ааламга жол айылдан башталат деп койдук го. Сиз Алайкуудан, туурабы? Ооба. Алайкуудан болуп атасыз да. Мага окшош эле бир айылдын бир четинен Бишкекке келип, чоң бир чөйрөгө түшүп, анан ал жактан суурулуп дагы да бир чоң чөйрөгө түшүп калдыңыз да. Египетке келдиңиз да. Мына ушул Египетке жан келгендеги сезимдериңиз тууралуу бир бөлүшүп берсеңиз. Бул жактагы Египет сизге мындай көзүңүзгө Кыргызстандан Египет дегенде кандай элестер болгон? Анан акыйкатына жетип келгенде кандай болду? Акыйкаты кандай болгон? Мына ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Анан ушунун ичинде дагы кыстырма майда суроолор болот. Бул эми ушул Египеттин өзгөчөлүктөрү, Египеттин элинин өзгөчөлүгү, анан Египеттин эли менен биздин кыргыз элинин окшош жактары барбы? Сиз байкаганданчы, сиз байкагандан окшош жактары, окшоп кеткен жактары, каада салт жактан балким, же үрп адат жактан, же дагы башка ушундай бир окшош жактары барбы? Ошолор тууралуу бир кенен бир айтып берсеңиз. Баса белгилеп өткөндөй эле, мен ошол илимге болгон сапарым
мектепте 15 жашында деп айттым, негизи ага чейин эле башталган. Мен Алайкуда окуп жүргөндө чоң атам ошол мектептеги мындай илим берүү, биздеги жанагындай илим билим берүү, кандай десек, жанагындай илимий тармакка анча канааттанбагандыктан мени ошол жогорку жактарга окутам деп, эми жанагы жакшы сөз бар эмеспи, карга сүйөт баласын аппагым деп, ача туяк тал үстүнөн тапканмын деп дегендей, баягындай өзгөчө көз караш менен карайт эле, көптү үмүт эле. Менин балам андай болот, чоң болот. Эми ал убакта баардыгынын эле максаты ошондой болчу. Сот болот, анан дагы бир чоң ишти иштейт дегендей. Анан мен ошо Каракулжада лицейге алып келип тапшырган 6-классында. Ал жакта чынын айтайын, мен өтө эле бала кезим экен ал убакта. Аябай кыйналып, кусаланып, чоң атамды сагынып жүрүп эле 1 жыл толук окуган жокмун, кийин аракет кылгам. Азыр эми күлүп эскерип калабыз ошондой мезгилдердин. Ошондо жазган күндөлүктөрүм бар, ошолорду көрүп алып аябай күлөм. Анан кийин 9-классында ошол өзгөндө 3 жыл окугандан кийин Египетке кеткенимде баягы небереңиз, молдо небереңиз каякта жүрөт деп сурагандарга айтып калчу да. Менин балам дейт, өзгөндөгү илимдин баарын алып, ага сабак бере турган эч ким калбай калгандан анан Ошко кетти дейт. Ошто анан Убайдулла ажыда мечитинде бир аз окуп калдым, ошонун шакиртинде окугам. Ал жакта анан Оштун илимин алып туруп, ал жакта сабак бере турган эч ким калбаганда Бишкекке кетти. Кийин аябай мен угуп алып күлүп атпаймынбы? Бир чети уялып, анан кийин Бишкекте дагы аттуу баштуу устаздардын эч кимиси сабак бере албай, тиш өтпөй калгандан анан Египетке кетти. Эми ал жактын илимин алып келет деп, баягы эми чоң ата да өзүнүн небересине болгон мындай көптү үмүттөнгөн кыялы, арзусу десек болот. Ооба. Анын сыңары ошол Египетке кетип калыштын себептерин айттыңыз, а? Ошолор анан Египетке ошол устазым себеп болуп калып келдик. Жаңы Египетке келгенде башында эле аябай толкундануу менен келгенбиз, 21 жашыбыз эле. Тарыхта билесиз, көп эле аттуу баштуу адамдар 20 жашында, 19 жашында дүйнөнү ачып, өтө чоң аскер башчы болуп, чет мамлекеттерге дала ирет барып, өтө алгылыктуу иштерди кылгандыгын билебиз. Эми ал убакта акылы токтоп, чоңой эле калган балдар элек. Анан Египетке жаңы келгенде ушундай чоң максаттар менен келдик. Чогуу келген досторум, группалаштарым арасында өтө чоң максаттары бар эле. Алардын максаттарын угуп, мен аябай дем күч кубат алдым. Мисалга арасында бирөөсүнүн сөзү эсимде. Мен Абу Ханифа болуп келем деп айткандар бар. Максат коюп, өтө чоң максаттар менен келдик. Аларды көрүп, мен деле иншалла андай болом деп, мен дагы кошуп ниет кылып, анын тилегине амин деп келгенбиз. Бул жактагы өтө чоң устаздарды бар экендигин, бул жакта Аль-Азхар аттуу университет бар экендигин бизге буга чейин Ислам университетинде окуп жүргөндө Мисирден барган араб устаздарыбыз тааныштырып, мындай сүйдүрүп өткөн болчу. Ошол себептен биз өтө чоң мындай арзуу тилек менен келгенбиз. Айткандай эле, Египет ошондой атактуулардын жери экен, башчылардын жери экен. Машалла. Египетке келгенде мисалга кээде мындай болот го. Кээде биз бир жерден экинчи жерге барганда, ал жерде мындай бир адамдын жүрөгү тынчтык табат. Эгер ошол жер жаккан болсочу. Эгер жакпаган болсо мындай кысылуу болот да. Сизде кандай сезим болгон Египетке келгенде? Кандай кабыл алдыңыз Египетти? Жанагы арабтардын жакшы сөзү бар. Ал-инсану адуу ма ла ярифуху деп. Ал бизде деле айтат эмеспи, жана билбегенге душман. Тааныбасты сыйлабас деп коебуз. Анын сыңары баягы бизде Египет боюнча мурда маалымат болгондуктан, анан биздин максатыбыз саякат болбогондуктан, жалаң эле жакшы жерлерин көрүп, анан кийин бир эки жерге селфиге, сүрөткө түшүп, анан кете турган болбогондуктан, биз жалаң эле ушул карт тарыхы бар Мисир жергесинде илим алган келгендиктен, биздин көзүбүз жалаң эле ошол устаздарды издеп, Аль-Азхарга кеткен жолду карап туруп алды. Ошол себептен биздин бул жактагы анча мынча биздин менталитетке туура келбеген терс жактарын дейин, алар бизге көзгө көрүнгөн жок. Ошол себептен жакшы эле неметип кетти окшойт. Жанагындай журулушуп кеттиңиздер. Демек, сиздер даярданып, сиздер үмүт кылып, күтүп келгендей эле жыйынтык чыккан бул жактан. Эже айтканда Египеттин эли менен, Египеттин жашоо шарты менен, Египеттин аба ырайы менен айтор бардык жактан журулушуп кете алдыңыздар. Ооба. Десек болот. Ооба. Эми
Египетте башая канча жыл убакыт өткөрдүңүз? 2013-жылы келгенбиз. 2010. Кеч күздө, ооба. Ошондо быйыл 2023 болсо 13 жыл болуп 13 жыл 13 болуптур. жыл өткөн. Ушул мына караңыз. Бул 13 жыл негизи оңой жыл эмес да. 13 жыл. Мен келгенде эле бир 6-7 жыл болуп атат да. Мен деле азыр көптүр башынан кээ-бир нерселерди өткөрдүм, бирок сиздики меникине караганда дагы алда канча көп болуп атат да. Мындайча айтканда баягы кыргыз айтып коет го. Мен сенден бир байпак болсо дагы эртерээк жытканмын дегендейчи. Ошондой сиздер эми бизге ошондой болуп калдыңыздар да. Биз келгенде, биз мына Мадыра бош болуп келгенде сиздер университетте окуп аткан, бизге мындай бир устаз катары сезилген, чоң байке, анан үй бүлө күтүп, бир тараптан илимди алып кетип, бир тараптан үй бүлөнүн жоопкерчилигин моюнга алып, ушундай чоң эле байкедей сезилгенсиздер да. Анан мына караңыз, ушул жогоруда мен суроомду деле кайра кайталайм да. Египеттин эли менен биздин элдин кандай айырмачылыктары бар? Кандай баалуулуктар бар? Биринчи мына окшоштуктарын айтып бере аласызбы? Египеттин эли менен биздин элдин окшоштуктары барбы? Эгер окшоштуктары бар болсо, бул кайсыл тармактан окшошот? Окшоштук жактары негизи адам болгондон кийин бардык эле улутта болот бири-бирине окшоштук жактары. Анан мен байкагандыгым эми атайын мындай ой толгоп олтуруш керек экен эсептеп 1-2-3 деп айтканга. Анан бул жактын жөнөкөйлүгү аябай жагат мага. Бизде жана карапайым калктар болот эмеспи? Ооба. Менменсинбеген, текеберленбеген, сени андайсың, мындайсың деп кийген кийимиңе карап, анан кийин мындайча айтканда иштеген жумушуңа карап, мансабыңа карап амал кылбаган адамдар болот бизде айылда, көбүнчөсү айыл жергесинде таза калк. Ошол жактары көбүрөөк окшош бул жактын эмелери, мен аябай баа берем. Жөнөкөйлүгүнө. Анан мындайча айтканда мода деп коебуз, заманбап буюмдарды, мисалга кийимдерди айталык. Көчөгө чыкканда аябай эле өзүн жасалмалуулук деген жок. Көпчүлүгүндө мен ошосуна баа берем аябай. Ушу жөнөкөйлүгү, анан жасалмасыздыгы, буларга ошол кедейчилик себеп болсо керек деп да ойлоп коем. Египет билесиздер, эми бул Египет Африка өлкөсүнө кирет. Анан бул жакта экономикалык жактан аябагандай эле бир алдыңкы өлкөлөргө кирбейт. Бул жакка аябагандай жөнөкөй, ошонусу дагы себеп болобу деп коем да. Башка бир араб мамлекеттерине салыштырмалуу, анткени мен ал жака дагы барып көрүп калгам, башка арабтарды. Өзүнчө мындай бир аз текеберчиликтерин да байкап калам, жасаган мамилесинде, сүйлөгөн сөзүндө. Анан ошолорду көрүп аябагандай бой көтөрө бербегендигин баалайм. Мен ошол жактар окшош болсо керек. Анан ушул Египетте ушунча жыл убакыт өткөрүп, аттим ушул нерсе бизде да болсо сонун болмок экен деген бир бул жактан Кыргызстанга алып кете турган бир баалуулуктар болдубу сизде? Ушуга мындай өтө тартылып, ушул нерсе Кыргызстанда да болсо, биздин эл дагы ушуну кылса сонун болот эле, аттиң муну биздин элге да алып барып жеткирсе сонун болот эле деген бир арзууңуз, бул жактагы бир баалуулуктарды Кыргызстанга көтөрүп кете турган баалуулуктар барбы сизде? Ошондой бир баалуулуктарды көрө алдыңызбы? Аябай көп, андайлар аябай көп. Буларда тизмектеп жазсамбы деп ниет кылып жүргөм. Эң биринчи эле жанагы эл көрсүн үчүн кылгандыгы, эл эмне дейт деген жоктугу, ошол нерселер менен аябай кээде арабтар менен чогуу отуруп сүйлөшүп калам. Мисалга кыз узатканда кандай узатасыңар? Кызыгам да булардын адаттары, үрп адаттары кандай болот экенин. Мен жана башында айтып өткөндөй, өзгөндө окуп жүргөндө өлүк узатканга чейин аралашып, 3 жылдын ичинде болот да. Тойлоруна барат элем, көрөт элем ошол жерде. Мен ал убакта 15 жашта бала болсом дагы көрүп кызыгып, баягы бизге алына турган кандай жакшы жактары бар, оңдош керек болгон жактарын карайт элем. Анан бул жакта дагы ошол кыз узатканда кандай узатат, кулак сөйкө салганда кандай, анан дин жактан дагы окуп көрдүк, динде кандай болуш керек. Анан булардын өзүнүн үрп адаттарын да карап көрдүм. Анан өлүк узатканда кандай узатат, кыркылык деген барбы, үчүлүк деген барбы, көз көрсөткөндө кандай көрсөтөт, Куран окуганда биз көчөдө көрүп калабыз, кээде өтүп барасаң, топтошкон эл туруп калат, столдор коюп коет, анан Куран жаңыртып коюп коет. Анан ошол нерселер мага аябагандай жага берди. Ушул көрсө өтө көп чагаша кетпейт экен. Бизге да ушундай ресторан, тойлорго окшотуп неме кылбай эле, атайын ушундай жерлер болсо, же мечиттин коросу болсо, ошол жерге көп столдорду коюп, анан өлүктүн валийлери деп коебуз го, жакын тууган туушкандары ошол жерде катар турса, анан келген кеткендер көңүлүн айтып,
белиңди бекем бу, сабыр кыл, сенин кайгың деп колун бек кысып Куранды окуп ошол жерден кете берсе. Ашча чыгым кылбаса деген жактары ушул жагын мен мындай ысырап кылбаса деген жактарын барып элге айткым келет. Анан той топур дагы бул жакта өтө эле ысырап корчулукка жол беришпейт экен. Жөнөкөй бардыгы. Көчөдө көп көрүп калабыз го жанагындай музыкаларды коюшуп анан кичине шаң өткөзөт эми той шаң менен болсун деп. Бирок бизчилеп 3 күндөп 4 күндөп анан карыз алып, кредит алып, анан аябай эле неме кыла берген жок да. Анан кредит алып, кыйынчылыкка батып, карыз белчесинен болуп, ошонун айынан Россияга чылап кеткендер жок да бул жакта, жок эсен мындайча айтканда. Мындай калай калктын карызы жок мойнундачы мындай. Көбүнөн байкайт. Анткени кээде көчөдө көрүп каласың, баягы жалданып иштеген адамдар күнүгө бир 20 жунай убагында ал чоң эле акча болчу. Азыркы күндө 100 жунай, 150 жунай тапса бул өтө чоң байлык экен да. Мындайча айтканда, хадисте да келет эмеспи, кимдин бир эле күндүк жей турган тамак ашы болсо, анан эч кандай согуш болбой, алты саны аман болуп таң атырса, бул дүйнөнүн баардык мүлкүн колуна кармап алыптыр деген мааниде хадис бар. Ошондой эле бактылуу да бул жакта ушундай адамдарды көрүп, мындай маңдайынан жүзүнөн карап эле билинип турат, өзү аябай дүйнөдөгү эң бактылуу адам деп сезишет. Бизде бактылуулук дегенде башкача түшүнүп алабыз. Дүйнөнүн баардыгын колунда болсо анан ошондо дагы бакытка тойбогон адамдарды көрөбүз да. Ошол жактарын көрүп мен аябай суктанам. Элимде болсо дейм. Жакшы нерселерин байкапсыз. Негизи ушу бакыт жөнүндө сөз болуп калды да. Бакыт жөнүндө сөз болуп калды. Бизде сиз айткандай чындап бактылуулукту бул биз мындай материалдык каражаттарга байлап карайт окшойбуз да. Мисалга бай болсок бактылуу болом. Бир мансапка жетсем бактылуу болом. Бир жашоомдо бир өзүмдүн ордумду тапсам бактылуу болом деп түшүнөт экенбиз да. Эми сиз ушул мисалга айтып өттүңүз да. 100 жунай тапса дагы, 20 жунай тапса дагы ошонусуна шүгүр кылып, жүзүнөн Аллахка ыраазы болгон бир жүздү көрө алам депчи. Ушуга эмне себеп деп ойлойсуз? Канаат себеп болсо керек буга. Анткени жанагы азга канаат кылбаган көпкө шүгүр кылбайт деген элибизде аябай андай сонун айтылган жакшы сөз бар. Бул түп нускасы хадистен алынган. Ошол бул дүйнө өткүнчү, убактылуу эле бүтүп кала турган дүйнө экендиги жүрөктөрүнө киргендиктен болуш керек. Анан жанагы берилген ар бир жашоо бизге Кудай Тааладан чоң белек деп билет болуш керек. Ошондой жүрөктөрүндө терең ыйман бар да, ошол себептен. Ооздоруна зикир түшпөйт, дайыма мен байкайм. Отуруп баягындай көчөдө дагы кетип атып бир даректи сурасаң, соли аля наби дейт. Пайгамбарга салават айт дейт. Анан ошол мезгилде баягындай салават айтсак да, ал бир саам ойлонуп калат. Мындайча айтканда, ошол ойлонгонуна дагы же болбосо жана сураганын акысына салаваттын соогун алганга тете да, бул аябай жакшы. Анан салават айттырып туруп, анан кийин ошол сен издеген даректи айтып берет. Анан кийин бактылуулук жөнүндө дагы сонун сөздөр болду. Хазирет Мевлананын сөзү болуш керек. Сен дейт, сени жараткан Кудай Тааланы тапмайынча бактылуулук деген нерсени көп издейсиң го деген жакшы сөз бар. Анткени чындыгында кээ биркилер материалдык нерселерге такап коет. Байлыкка такайт, алган айлыгына такайт, бийлигине такайт, убактылуу амал деп коебуз го бизге, жана бир амалга отуруп калганына, ошонусуна такайт. Анан атактуу эле чоң кишилердин айтканы бар. Кыла турган ишиң болсо дейт, тосуп ала турган кишиң болсо, алган айлыгың болсо, ден соолугуң жайында, алсаң аман болсо, мындан өткөн бакыт бар дейт. Бул дагы туура бакыттын бир түрү. Бирок мен дагы бир ушундай чоң атактуу кишилердин интервьюларын көп көрүп, жазган китептерин окуп калат элем. Ошол жерде бирөө айтат, бактылуу деген жашоо жок дейт да. Анан бактысыз деген да жашоо болбойт. Бактылуу көз ирмемдер бар дейт. Бактысыз көз ирмемдер болот. Анан ошол бактылуу көз ирмемдериңди бүт дүйнөңө чачып, айтканда баарына жеткизип жашай бер дейт да. Бактысыз көз ирмемдерди немете бербейт. Эстей бербейт. Кечээ эле ошо неме Чарли Чаплиндин бир окуясын, күлкүлүү окуясын угуп калдым. Сахнага чыгып, элге бир аябай күлкүлүү окуя айтып берет экен. Эл тим эле эми ал Чарли Чаплин билесиз да. Аябай каткырып күлүшөт. Анан элдин баары
күлүп бүткөндөн кийин ошол эле окуяны экинчи жолу кайталайт. Анан эл мынысында 5-6 күлөт экен, баягы күлкүчүлөр деп коебуз го. Анан үчүнчү жолу айтканда эч ким күлбөй коет да, баары тынтырса арасынан 2 чыгып баштайт. Чарли Чаплин кичине чарчады окшойт, сөзүн кайталап калды. Анан ошондо айтып берет да, мен силерге күлкүлүү, жүрөккө жагымдуу окуяны айтып бердим, бирок силер ошону 3 эле жолу укканда тажап кеттиңер дейт да. А бирок биздин жүрөгүбүздү эзип, сенибизди кейите турган жаман сөздөрдү, жаман окуяларды дейли, жаш кезде болгон ошолорду эмнеге жүрөгүбүзгө сактап жүк кылып жүрөбүз? Өмүр бою көтөрбөйсүңарбы дейт да, таштабайсыңарбы ушул нерселерди? Анткени бизде ушундай кээде бактысыз көз ирмемдер болот, туура. Мисалга өткөндө шүгүр кылуу темасы боюнча бирөө сүйлөп берип атат. Жара чыккан экен денесинин бир жеринен, анан башкалары дарылатпайлыбы, тигиндей кылбайлыбы, мындай кылбайлыбы десе, ошол шүгүр кылып атат да. Алхамдулиллахиллази лам яжал хаза фи айнайя дейт да. Ушул жараны дейт, ушул жериме чыккан жараны мен көзүмө чыгарып койбогонума шүгүр кылбаймынбы. Карап көрсөң, канча жыл жашасаң, мисалга ошолордун ошончо жылдын ичинде ооруп жатып, жанагындай дары ичип, сасык тумоо болуп жаткан сааттарыбызды эсептесек, жашообуздун бир эле бөлүгү болуп калат да. Калган күндөрүндө ойноп, эс алып, күлүп, жыргап, ден соолукта жүргөн болобуз. Ошон үчүн шүгүр кылышыбыз керек баардык абалга. Туура айтасыз. Мен ушул сиз айтып өткөн нерселерди мен да байкайм да. Эми негизи интернетке кирсек деле статистикада турат да. Египеттин экономикасы көрүнүп турат, Египеттин жалпы калкынын абалы көрүнүп турат. Булар кандай бир күндө буларга канча акча бөлүнөт, же болбосо булардын жашоо шартына бир жылдык акчасы канчадан айланып турат, баары көрүнүп турат да. Ушул карасак эң кедей мамлекеттердин катарында да. Анан бирок сиз айткандай мындай бир жашоосунан наалыбаган, ыраазыдай да, баарын карасаң жашоолор өтүп атат да. Мунуку деле өтүп атат, мунуку деле өтүп атат, байдыкы да өтүп атат, кедейдики да өтүп атат. Анан ушул жашоону, ушу Египеттин калкынын жашоосун мен өзүбүздүн жергиликтүү Кыргызстанга салыштырып көрөм да. Бизде ушул төрөлгөндөн баштап эле ушул тытынганга үйрөтүп коет окшойт. Тытынып барып жүрүп, же бул жактан жок, же бул жактан жок. Бул жактан дегени мен бул материалдык каражат деп атам да. Бир бай болуп да кетпейт да. Өзүм да көрдүм да ошондой адамдарды. Же бай болуп кетпейт. Бай болуп кетейин деп жүрүп, бул акыретинде унутуп калат да. Акырети да калып калат да. Ооба. Анан өзүм анализдеп анан мындай бир жыйынтыкка келдим да. Эми биз мына Кыргызстан өзүбүздүн өткөн мезгилде тарыхтала турган болсок, мурда диний түшүнүктөр менен жашап келдик, бирок могул 70 жылдык совет доорунда бизге аябай эле катуу таасир бериптир. Ошонун негизи, ошонун бир калдыктары, бир жаралары болсо керек деп ойлойм да. Анан буларда болсо бизге караганда кеминде бир 12-13 кылымдык тажрыйбасы бар да, диний тажрыйбачы. Балким булардын ушул шүгүр кылышы, канаат кылышы, жашоосуна ыраазы болушу бул диний түшүнүктөрдү теориялык форматта эмес, практикалык форматта жашап көргөзгөн үчүн булардын жашоосуна кирип кеткен окшойт деп ойлоп калдым да. А бизде болсо тескерисинче, эми мына теориялык форматта барып, адамдар мындай аныктамаларды жаттап, бул мындай экен, шүгүр кылыш керек экен деп тил менен гана айтып токтолуп калат окшойбуз. Биздин могул эмеге практикага бара элек окшойт деп ойлойм да, ошол нерселерчи. Бизди мына жүрөгүбүзгө отуруп, бизди кадимкидей башкарып кала элек окшойт деп ойлоп калам да. Ооба. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? 2019-жылы болуш керек. Мен 2018 кулияны бүттүм. Шарият факультетин бүтүп, анан жогорку окуу жайга тапшырам деп, ошо Дарил Ифтанын имаратына барып, устаздар менен таанышып калдым. Алар дагы ошол атактуу жалаң эле көгүлтүр экрандан көрүп жүргөн устаздар болчу. Анан таанышып калганда алардын өздөрүнүн шарты боюнча экзамен алыш керек болду. Шафави ОЗЭК экзамен болду, анан кийин жазуу түрүндө экзамен болду. ОЗЭК түрүндөгү экзамен ошо жазуу түрүндөгү берген суроолорго карата эле ошону карап, жазган жообуңуздан неме кылат экен. Териштирип, бул жерин мындай жазып койсуңго, бул жерин мындай жазыпсыңго дейт. Көбүнчөсү тест түрүндө болгон. Анан 2 суроо бар экен. ОЗЭК өзүңдүн оюңду жаз дейт. Анан ошол жерде бир суроо бар экен. Сен өзүңдүн элиңде дейт, динди бул жактан үйрөнүп баргандан кийин динди кандай тармакта жеткизмексиң, кандай багытта жеткизет элең деп жазган экен. Мен ал жерде азыр толук эстей албай атам кандай жазгандыгымды, бирок ушу бир нерсе эсимде. Мен ошол азыркы өзүмдүн элимди пайгамбарыбыз
Мекке доорунда исламды жаңыдан баштап аткан доорго салыштыргам, ошого окшотом деп жазганым эсимде. Анан устаз неге мындай кылып жаздың деп себептерин дагы сурады Озеке. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп бир эки себептерин айткандан кийин анан устаз дагы макул болгон. Анткени жанагы жогоруда сөз болду. Убагында коммунисттердин доору болду. Ал жак аябай сугарылган элибиз. Ошол жактан арылып, толук бүтүндөй башы менен ислам динине кирип кетиш да кыйын болду. Өзүнүн кармаган нерсесин таштап кетиш да кыйын болду. Анткени ата энесинен көрүп калган нерселерин баягындай жаш кезинен баягындай бизде айтат го, биринчи жеткен маалымат аябай таасирдүү ошол нерсе чырмалышып тура берет экен да, жүрөктөн чыкпай. Анан ошол нерселеринен арылып кетиш кыйын болду. Анан азыркы муун Кудайга шүгүр, биз ошого бул жактан мисалга аздыр көптүр окуп алып кээде сын таккандан алысмын. Кичине илим окуп алып туруп эле, бир 2-3 китеп окуп алып, анан барып, анан улуумундагы аталарыбызды, чоң аталарыбызды аябай жектеп, сеники туура эмес, бул кылганың болбойт, жарабайт деп катуу кагып койгондуктарынан көп болуп келебиз. Ушул туура эмес эле негизи. Анткени пайгамбарыбыз хадисте айтып атпайбы, яссиру ва ла туассиру, жеңилдеткиле, татаалдаштырбагыла, муну оорлоштурбагыла динде. Башширу ва ла тунаффиру деген аябай жакшы бизге үмүт бере турган хадис бар. Бул деген сүйүнчүлөгүлө, бейиш менен сүйүнчүлөгүлө. Ва ла тунаффиру, качырбагыла. Дин деген андай болот, мындай болот. Өлдүң, харам деп эле дароо эле кыса бербегиле, катуу коркутуп кое турган болсоң, ал адамга үмүт берген жакшы да негизи. Жакшы жактар менен. Ошого мен ойлойт элем, диндеги мусамаха деген нерсе бар эмеспи? Кеңпейилдүүлүк, кечиримдүүлүк, жеңилдетүү динибизде карай келсең аябагындай бул жөнүндө да китептер жазылган. Мен да ушул боюнча кыргызча бир жакшы эмгек жазайын деп жүрдүм эле. Диндеги атайын жеңилдетилген, мындай айтканда, дин аябай жеңил деген мааниде. Анткени кээде өтө эле мындай чымындай нерсени пилдей көрүп, татаалдаштырып салгандыктарынан көп болуп келебиз да. Анан кээде калай калктан суроо келип калат. Кээ бирки жөнөкөй нерселер да, аябай татаалдаштырып алган болот өзүнөчү. Ушундай кылыш керек экен го, дааратты алалык, таяммумду алалык, маск тартканды билбейт, же болбосо сапарга чыкканда ушундай жеңилдетилген нерселерди, өкүмдөрдү билбейт дагы. Динди аябай эле оор кармаган. Ошон үчүн биздин мойнубуздагы милдет дароо эле биз чоңдорго неме кылып бияктарга ракетага учуп кете бербей, ошондой өзүбүздүн да арабыздагы жөнөкөй эле ибадат баптарын, муамалат деген немелер бар. Кандай ибадат кылышыбыз керек, кандай мамиле кылышыбыз керек, ошолорду жеткизгендигибиз, мындай айтканда, өтө жеңилдик менен жеткизгендигибиз биринчи мойнубуздагы парыз деп эсептейм. Эми акыркы суроолорго келип калдык окшойт. Египеттеги жетишкендиктериңиз тууралуу айтып берсеңиз. Египетке келип кайсы тармактарды бүтүрдүңүз, андан кийин эмнелерди окудуңуз? Ошолор тууралуу бир кыскача айтып өтүңүз. Анан ушка улай эле дагы бир кошумча суроо да. Сиз мына муну диний чөйрө эмес, илим алуудагы сиздин жалпы убактыңызды ала турган болсок, 2005-тен 2023-ке эсептесек канча жыл болуп калат? Кеминде бир 20 жылдан кем эмес убакыт болуп калат, туурабы? Сиздин ушул илим чөйрөсүндө жүргөнүңүзгө 20 жылдан өтүп атат да. Анан мен азыркы убакыттарда азыр эми баягы технологиянын заманы болуп, могул массалык маалымат каражаттарынын заманы болуп калбадыбы? Кээде мынтип карасам, илимдин ээсин деле билбеген, өзү бир кесиптин деле ээси эмес, бир университетти деле бүтүргөн эмес, бирок мынтип карасаң, сиз айтканда жана айтып өтпөдүңүзбү? Акыл үйрөтүп баштагандар көп да. Акыл үйрөтүп өтө мындай аны дагы мен ушинтип китептен окудум эле деп айтпайт экен. Аны мындай эксперттиктен келди. Ушундай депчи, өзүнүн сөзүндөй кылып, ошол тармакты тим эле мынтип кирип, өмүрүн жарымын арнап, анан ошону тим эле майын чыгарып окуп, анан ошентип сүйлөп жаткандай көрүнөт да. Ушулар тууралуу бир пикириңизди айтып койсоңуз, анткени азыркы жашоодо ошондойлор көбөйүп кетти да. Мына муну айтканымдын себеби мындай болуп атат да, урматтуу достор, биздин көрүүчүлөр. 20 жыл бул дин чөйрө эмес, дин чөйрө башка бул. Дин чөйрөнү кошо турган болсок, адамдын жашоосунун 3төн 2 бөлүгү диний чөйрө болуп атат. Биз илим чөйрөсү, илимде жүргөн убакытты алганда бул өзү 20 жылдык убакытты талап кылып атат да. 20 жыл убакыттын ичинде байке мындай элге атырылып чыгып, баягы бизде атыраңдап деп коет го. Атыраңдап чыгып бир нерселерди сүйлөй калып, андай болгон жок да. Өзүн тартып. Демек мен ойлойм да,
бардык нерсенин өзүнүн маданияты бар да. Илимдин дагы өзүнүн маданияты бар экен да. Демек, биз ошол ар бир нерсенин маданиятына, талап кылган талабына жараша мамиле кылсак, ошондо биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды жоготпойбуз биринчиден. Анан экинчиден ошол нерсе таанытып жаткан нерсенин да кадыр баркын түшүрбөйбүз да. Бул нерсени ошон үчүн айтып атам да. Азыр байкебиз дагы да жыйынтыктайт. Эмне үчүн ошол нерселерге барып атабыз биз азыркы коомчулуктагы жаштар? Эмне үчүн ошол мындай акыл үйрөтүүгө барып атабыз, эксперт болгонго барып атабыз, устаттык кылып кетип атабыз? Ушуларды байкебиз өзүнүн жеке пикири менен бир жыйынтыктап койсо, бизге дагы, сиздерге дагы чоң сабак болчудай болуп турат. Мындайча айтканда алган дипломдорум, окуган Алган жерлериңди дипломдоруңуз, окуган мактана берейинби? жерлериңиз, санай бериңиз. Өзүң мактабасаң сени эч ким мактабайт дегендей. Тамаша иретинде айтып атам, бул ошол жаштарга мотивация болсун, шык болсун. Анан жакын туугандарым билет, эми көбүнчөсү досторум, классташтарым, анан айылдагы агалар, улумундагы менин ага эжекелерим сурап калат, канча жылдан бери сен окуп жүрөсүң, эмнени окуп жүрөсүң, эмне болосуң келечекте, анан айылга келип көп болсо бир мечитте имам болосуң да деп айтып калышат эле. Анан мен чындыгында убагында жооп бере албайт элем ошогочу. Ооба молдо болом деп коет элем. Анан кийинчерээк эми кичине эки жакты көрүп, магистратураларда окугандан кийин анан багытым дагы билинип калды. Мен ошол Өзгөндө окуп, Бишкекке келгенден кийин, Бишкекте дагы исламскийге окуп жүргөндө, негизи айтайын дегеним, адам баардык нерсе жетишет экен да. Жана убактысын туура колдоно билсе, баарына жетишет экен. А биз болсо азыр жаштардын, дээрлик жаштардын мындай баары дебейм, көпчүлүгү ушундай жанагындай социалдык тармактар менен байланышып, аябай катуу ошондой ооруп калгандар бар да. Эми аларга дагы инилеримде жакшы кеңештерим бар эле. Ошол убакыттарын ага деле жетишет. Аны көрүп чукулаганга деле жетишет, комментарий жазганга деле жетишет. Бирок туура пайдаланса дейт элем. Мисалга, Бишкекте окуп жүргөндө мен айдоочулук күбөлүгүнө кошуп окудум, жетиштим ага. Анан компьютерден курска окуп көрдүм, орус тилден курска окудум. Орус тили толук бүткөн жокмун го. Анан компьютерден жанагындай Word, анан Microsoft Word, анан Excel дегендер бар эмеспи, ошолорду окуп, эң негизги нерселер. Corel Draw дегендер бар эле, андардан диплом алдым эле. Биринчи алган диплом ошол негизи. Аябай сүйүнүп 2 жумада алгам. Ошондо окуган илимим мен азыркы күнгө чейин аябай пайдасын берип келет. Анткени ошол мезгилде компьютер алып кызыгып, компьютер ааламына багыт алган күндөрүм эле. Кече жакында эле сабакта отурсак, устазыбыз компьютерден сабак берет. Компьютердин ичинде да китеп 3, кадимки эле араб тилиндеги акыйда китеби компьютердин ичинде. Анан отуруп алып, бир нерсени бузуп алдым да. Отуруп, анан эки жакты карап, бизден сурап атат бир 10 чакты бала эле. Кимиңер билесиңер, оңдоп бергилечи деди. Анан баары эле билсерек деп отурганмын. Анан эч ким унчуккан жок. Башка сөз ачылып кетип, анан арадан 5 мүнөттөн кийин дагы деле устаз ача албай, сабакты уланта албай отурат да. Анан эч кимде жокпу компьютер деди. Анан кийин мен аракет кылып көрөйүнчү деп анан барсам, ошо Microsoft Word'тон эле бир нерсени туура эмес басып алган экен, ошол жерден чыга албай аткан экен. Эми ал арабча, компьютер арабча, бирок англис тил немеси да, орто тил эмеспи. Программасына кирип оңдоп берсем, анан устаз ыраазы болуп, баракалла фик деп аябай жакшы алкыштарын жаадырды. Анан жашоомдо көп пайдасы тийип келет. Ошо биринчи компьютер багытында окуса, тил үйрөнүшсө дейт элем. Исламскийди толук бүтпөй калдым. Анан барганда барып, устаздар менен сүйлөшүп, ошол дипломду бүтүрүп койсом деген оюм бар. Анан бул жакка келгенден кийин биринчи баарыбызга белгилүү дароо эле Алиаскар университетине ала бербейт. Махат Боусул Исламия деп коет, ал ислам институту десек болот. Ошол жактын аттестатын алып туруп, анан ошонун негизинде кириш керек. Анан бул жакта келип биринчи алган дипломум ошол болду. Махатты 2 жылда бүтүрүп аны алдым. Анан кийин шарият факультети 2018-жылы бүтүрдүм муну. Бул дагы менин жашоомдо өтө бир негизги аябай баалуу дипломдордун бири десем болот. Андан кийин дароо 2 жогорку окуу жайга тапшырдым. Бирөөсү Дарыл Ифта, бул боюнча кыскача айтсам, Египеттеги мусулмандардын диний башкармалыгы десек болот. Бүтүндөй мусулмандардын, бүтүндөй мечит, медреселердин, диний органдардын башын бириктирип тура турган мекеме. Ошол жерде аябай чоң устаздар бар. Ошолор эмгектенишет. Анан ал жерде атайын студенттерге 3 жылдык окуу ачып койгон. Бул жерде Дарыл Ифта дегени
тадрип лил ифта да. Бул дегени ислам диний өкүмдөрдү калай калкка кантип туура жеткизип берүү. Мисалга суроочу келет, менин ушундай маселем бар дейт. Бул жерде фыкты билген адам башка, муфтий деген башка, анан казы башка, үчөө үч башка да. Үчөө үч башкача жооп берип кое бериши мүмкүн. Анткени баягындай диний суроолор, өкүмдөр адамдын абалына жараша, социалдык абалына, өзүнүн деңгээлине жараша, диндеги ордуна жараша өзгөрөт да. Ооба. Анан кийин заманга жараша, убакытка жараша бөлүнөт. Пайгамбарыбыздын доорундагы берилген өкүмдөр азыркы күндө биздин заманга төп келбей калышы мүмкүн. Ооба. Ооба. Азыр эмне деген гана техникалар чыгып кетти, эмне деген гана жашоо өзгөрүп атат да. Анан абалга жараша өзгөрөт. Ошентип ошолорду бизге аябай жакшы үйрөттү устаздарым, Алла ыраазы болсун. Ал жерде 3 жыл окудук. 7-8 улуттан кошулган студенттер болчу. Жалпы 25дей группалашым бар ал жакта. Анан кийин экинчи окуум Алиаскар университетинде ошол мен окуган шарият факультетинин магистратурасы болчу. Мен аны быйыл бүтүрдүм, буюрса. Экзамендер чыгат. Аманчылык болсо, Кудайым ийгилик берсе, ал жерден дагы диплом жакында алабыз буюрса. Андан кийин эми ушул эле аспирантурага улантып тапшырып коеюн деп атам. Бирок сапарым карып бараткандыгына байланыштуу, буюрса мен келип кетип аманчылык болсо, мүмкүнчүлүк болсо, экзамен тапшырып турам. Анан ошолорду да окуп жүргөн арасында бул жерде биздин араб тилин окутуу борбору бар. Марказ Нил деп коет эмеспизби? Ошол жерди дагы ийгиликтүү аяктадым. Ал жактагы окуткан устаздарыма Алла ыраазы болсун. Өздөрү менин теңдүү эле устаздар болчу. Өздөрү да жаш болсо дагы, эми арабтар аябай илимдүү болот эмеспи? Ооба. Окуунун жаңы бүтүп келген устаздар сабак берет эле. Мен ал жактан аябай көп нерсени үйрөндүм. Ал жактын дипломун алгам. Анан англис тилин бүтүп алгам. Англис тилин 18 курс болчу, жалпы 9 айбы, 10 айда бүткөм. Анын диплому дагы аябагандай мындай беделдүү диплом десек болот. Кембридж университетинин печати басылган. Анча-мынча жерде англис тилден деле сабак берип, мугалим болуп иштеп кете берсем болот. Учурда кошуналарымдын балдарына, өзүмдүн балдарыма кошуп сабак берем. Жумасына бир жолу. Өзүмө да практика болсун деп. Анан негизи кыйратып ийе тургандай деңгээлде эмесмин, бирок нан сурап жей алам кичине. Болгондо бул жакта жанагы бизде орус тилге аябай басым жасап сүйлөшөт эмеспи? Бул жактагылар англис тилге аябай көп сүйлөшпөйт да, ошого практика керек болот. Ооба. Анан жанагы суроону дагы бир кайталап коеюн. Ушунча нерселерге жетиштиңиз. Ушул тармактарда окудуңуз, дипломдорду алдыңыз. Бирок мен айткандай, сиз айткан нерселердин бирөөсүн да окубай туруп элге чыгып кеткендер бар да. Элге чыгып өзүнүн атынан эмес, бул диндин атынан сүйлөй бергендер бар да. Диндин атынан же болбосо кайсыл бир чоң бир тажрыйбасы көп, кылымдап тажрыйбага ээ болгон бир предметтердин атынан сүйлөй бергендер бар. Мисалгачы психология тууралуу, философия тууралуу, буларды эми биз булар жөнүндө жөн эле атын укканыбыз менен бир затына, акыйкатына жете элекпиз да. Өзүнчө илим да бул, адамдын убактысын талап кылган. Мисалга батышта, Европада адамдар ушуга бүтүндөй өмүрүн арнашып окушат да. Психолог болуш үчүн же болбосо бир философ болуш үчүн, жашоодо ошондой бир өзүнүн максатына жетиш үчүн бүтүндөй өмүрүн арнап коюп окушат да. А бизде болсо же бул жактан эмес, жөн эле мындай эле маалыматтарды топтоп алып эле, анан ошонун негизинде сүйлөгөндө мындай кеңири коркпой, эксперттик деңгээлде мындай болот деп акыл үйрөтүп жүргөндөр көп да. Ошолор тууралуу жеке өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Ушул нерсеге өзү негизги суроо да. Эмне түрткү болуп атат ушундай кылышка? Сиздин жеке оюңузда эмне түрткү болуп атат? Ушундай дедиришке, ушул нерсени кылышка эмне түрткү болуп атат? Ошол жөнүндө бир түшүнүктүү. Ооба. Чындыгында ачуу чындык, ушунда чыгып кеткендерди көп көрөбүз. Окуп жүргөн жерин карасаң, немени Кулияда окуган, магистратурага али жете элек же болбосо магат деңгээлинде окуп жүргөн адамдар, өзүбүздүн мекендештерибиз, досторубуз, мен көбүнө тааныйм. Анан неме кылышат да? Бүткүл дүйнөлүк Алиаскар университетинин бүтүрүүчүсү же болбосо 3 курсунун мындай факультетинде окуган, тигиндей мындай деп айтып туруп, анан кийин паланча дейт да, анан кийин сөз сүйлөп баштайт. Балким буга Кызыр алейхисаламга берилген сыяктуу илим ладуни берилиши мүмкүн, балким жакшы ойлоп коёбуз да. Жакшы ниет кылып. Анан мен ойлоп атам, бул жөн эле мындай атактуулук, эл алдына чыгып
мен кыйынмын, мен да ушундай окуп жатам деп же элден бир мындайча айтканда жанагы не деген тили бар эле жанагы инстаграмда көп колдонот жаштардын тили бар го жанагы хайп 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 кармаш үчүн. үчүн хайп кармаш үчүн чыгып атат деп ойлобойм. Аларга себеп кээ бирки ошол эле өз мекендештеринин арасында динге аябай сөз тийгизип, ар нерселерди айтып, илимсиздиктин айынан кайра эле исламга көз жаап койгон адамдар себеп болуп атат болуш керек. Анан карап отурса баягындай улуу устаздар ошону айта турган тармактагылар адеп сактап же болбосо ошол нерсени баягы жаман нерсени басып алсаң дагы ал неметип кетет эмеспи? Элге огош бетер сасып, огош бетер айтканда көбүрүп жабырып кетет. Ошентпейликтеп аттап өтүп кетсе, анан барып ошол нерсеге ичиндеги жүрөгүндөгү ыйманы күйүүтү жол бербей, анан айтып чыгышына себеп болуп атат деп ойлойм да. Жакшы, кээ биркилерин көрүп көбүн эсе мен дагы пайдаланам, угам кээде. Бирок биз сахабалардан, пайгамбарыбыздан, табеиндерден бул динге кызмат кылган, эмгеги өткөн чоң устаздардан үлгү алсак жакшы болот. Сахабаларда билесиз, бир эле суроо мисалга Абдуллах ибн Аббаска келет эле, Абдуллах ибн Масудка келет эле, көбүнчөсү Абдуллах ибн Умарга келет эле. Абдулла атпайлардын баары атактуу алым болгон го. Айланып отуруп кайра эле өзүнө келип калат эле да. Бул дегени тигиден сура деп коет эле. Бул деген эмне? Ошонун жообун билет өзү деле. Билет. Болгону ошонун жоопкерчилиги менин мойнуна жүктөлүп калбасын деп бирөөгө фатва бериштен коркот эле. Анткени пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ажраукум алал фатва, ажраукум алан нар деген хадис бар да. Силердин мындай ажраукум дегенде жураттан чыгат, жанагындай жүрөксүнүү дейт го. Өзүңөр ушундай бир тозокко даай алсаңар дейт. Ким тозокко даай ала турган болсо, ал ошо фатвага да даай алат дейт. Мындайча айтканда ошо жүрөксүнүп коркпой бере алат дейт. Анан мен афта ала кулли ма суила фахуа мажнун деген да сөз бар. Суралган эле нерсенин баардыгына жооп бере турган бул жинди дегенчи. Ушундай бир оору да болот экен. Анткени отуруп кээ биркилер ооруйт да кадимгидечи. Менен сураса экен, сурооңор болсо бергиле, менин номерим мындай тигиндей деп жанагыл нерселерден жакшы үлгү албайбы же балким баягы инсандын жүрөгүн эзип жеген атактуулук оорусу менен кичине ооруйбу? Ал да бар да. Адам да түшүнүш керек экен да. Переходный возраст дейлик, табиятында адамда бир мезгилде болот экен. Ошол мезгилде адам ооруйт экен. Мен да башыман өткөн убагында жаңы келген мезгилде мен дагы бир камерам бар эле, ошону өзүм тартып эле бир эки хадис жаттап алсам эле айтып кайра көрүп. Интернет жок, жакшы ошол мезгилде чыгарбай калдым. Ошентип калып кеткен да, ал убактан Аллага шүгүр, жакшы эле өтүп алдык деп ойлойм. Ошол себептен жанагы пайгамбарларга дагы, көпчүлүк пайгамбарларга 40 жашында пайгамбар келгендигинин дагы себеби ушул экен да. Анын сыры ушул экен. Анткени адам 40ка толгондо синнүл камал деп коет, жанагындай толук жаш болуп, эң идеал адам болуп калат экен дагы. Жаштыктын эч кандай нишаны калбайт ал убакта. Сол жака баспайт, жаман ойлобойт, бирөөлөргө мындайча айтканда бирөөлөр менин гана пикирим угулсун, мен гана башкарайын деген да нерсе болбойт экен да. Көбүнчөсү байкайбыз 20 жаш, 25 жаш, 18 жаштан өйдө шухрет оорусу менен ооруйбуз. Көбүнчөсү жанагындай атактуулук оорусу менен ооруп калгандар жок эмес да. Мен гана болсом өзүн сүйүү оорусу болот, жанагындай хуббул нафс, хуббул жах деген нерсе бар го. Анан 40 жаштан өйдө анан адам акыретин ойлоп баштайт экен. Көбүнчөсү мындайча айтканда кичпейил болуп калат экен десек туура болот го. Кичпейил болуп, акылы жетик болуп, акылы жетилип, жана сөз бар эмеспи? Тиши тетик болсо дагы акылы жетик экен деп. Акылы жетик. Тиши кетик болсо дагы акылы жетик экен деген жакшы сөз бар го. Ошон үчүн аксакалдардан аябай сонун сөздөр чыгат. Анткени мисалга биз кыла албай же болбосо бир нерсеге башыбыз жетпей аткан болсо, ал аксакалдар, улуу мундагылар аны жашап өткөн. Башынан өткөзгөн ошол нерсени. Анан айтып берет, ушундай болгон, тигиндей, мындай кылба дейт. Анан биз кээде аларды аксакал эмнени билмегиле деп кылып көрөбүз. Анан ошол жаңылышка түшөбүз да. Ошол айткан туура чыгат. Ооба, анан айткан туура чыгат. Анан каттеп калабыз. Бармак тиштеп калабыз. Өзүң билбейсиң, бирок билгендин тилин албайсың. Андан акыл сурабайсың деп. Алла ыраазы болсун Айбек байке. Эми акыркы суроо, негизи биз 10 мүнөттүк дегенбиз. 1 саатка жакындап калды окшойт. Бул биринчи бөлүк болуп эсептелет. Мындан кийин дагы сиз менен каза турган нерселер көп. Акыркы суроо ушул китебиңиз тууралуу. Мен мына китебиңизди окуп чыккам. Египеттен Египетке деген китеп.
Бирден мен окуп отуруп окуганга аябай жаккан. Анткени ушул Египеттеги менин башыман өткөргөн жеке эле мен эмес, ушул Египетте окуп аткан студенттердин баарынын башынан өтөт да бул. Анткени Египет бул өзгөрүп кетпейт. Мурдагы эле Египет келсе ушул сиздер өткөргөн, сиздердин башыңыздан өткөн нерсе биз да өткөрдүк да ушул нерселерди. Арабтар менен аралаштык, булар менен мамиле кылдык. Кызыктуу сонун бир темалар бар да. Эми ушул темаларга кирбей туралы, анткени темаларга кире турган болсок узап кетет. Муну экинчи көрсөтүүгө калтыралы. Сизге суроо, ушул китебиңиздин жазылып калышына эмне себеп болду? Эмне түрткү болду? Ошону бир айтып өтсөңүз. Карантин өттү, андан кийин баягы үйлөргө кирип кеткен достор, устаздар чогулуп бир жерде отуруп калдык. Анан ар кандай темаларды сүйлөшүп отуруп, анан ошол эле мезгилде бир агабыз телефон урдатып салган экен, көчөдө кетип атып бир алдаптыр. Маска сатам, карантинде аябай маскалар өтпөдүбү? Бизнес болуп кетти да бул. Мен ошол немеде фирмада иштейм, мен оптом сатам, телефонуңду берип турсаң мен тартып алайын деп, анан телефон алып, чекеге чыга турайын деп машинасы менен чекеге чыгып, ошо боюнча зуу коет, жетпей калып. Ал айтты, анан бирөөсү мотоцикл жоготуп ийди. Анан аларды жазам деп жүрүп мен өзүм мотоциклимди жоготуп ийдим. Анан дагы бирөө айтып калды, көчөдөн бирөө Куран кармап алып ушундай Куранды көтөрүп келеткен дагы. Колуна, мен да көрдүм андайларды, колуна кыстым, жерине жүрөгүнө коюп алат, аябай такыба киши болуп, мындай адамдын сезими менен ойнойт. Анан келет дагы, мен немеде иштейм дейт. Шария факультетинде иштейм, доктурмун, мен деген өтө чоң аалыммын. Искендерияга кетейин деп аттым эле, бул жактагы башка область. Акчам жетпей атат, берип турасыңбы дейт да. Анан кийин көбүнчөсү бизге окшогон студенттер, чоң аалым болсо мен ушунун кызматында болоюн, кичине тыйын берейин деп, тыйын бербейт эми ал жакта 50.000 сом, 100 ай, 200 ай, чоң сумма берип койгондор болду да. Ошентип өзүнүн жакын досторум алып койгондор болду. Ошолорду ойлоп отуруп, анан бир идея келген. Ушуларды бир жазып коюш керек экен, бир күндөлүк катары. Анткени жаңы келгендерге эскертме болсун, аларга мындай кеп кеңеш болсун. Пирамиданы билесиз, ал жака барганда Кудай сактасын. Кудай эле сактасын ал жакта студент немелерди, айрыкча туристтерди көп алдап коюшат, камчысын кармата коюп, телефонуна тартып берем деп көп акча, көп сумма талап кылгандар бар. Ушул бир мындай кызык да, бир кыстырып кетейин ба экен, айтпасам болот. Мен өзүмдүн телефонумда, өзүмдүн телефонумду колумдан алып туруп, төөсү турат да. Мынайка турсаң дейт да, төөсүнүн жанына мени тургузат дагы, менин телефонум болбосо. Тартат ошо менен. Мен тартат дагы, анан кийин кайра телефон берет дагы, менден акча сурайт. Ошондой. Неге десем, мен төбөм менен түштүм го дейт да. Ошондой. Караң, ушунчалык деңгээлде эми күлүш керек да буга. Бир тарабынан күлгүң келет, бир тарабынан ыйлагың келет да. Анан 4-5 досу менен барсаң, 4-5 төөгө минет дагы, 4-5 жака жетелеп кетет да, алыстатыпчы. Анан арасында арабча билбегендер бар. Анан телефонун ошо сизге башыңыздан өткөндө телефон тартат дагы, анан акча талап кылат. Телефон бербей коет кедечи. Нече бересиң дейт. Тигиндей $10 дегендер бар. Орусча да үйрөнүп алышкандар бар. Үйрөнүп алышат. Кудайым аларга да хидаят берсин. Бул да ошол жакырчылыктын айынан болсо керек деп ойлойм. Туура айтасыз. Анткени эми ашып турса кантип ошондой жолдорго барсын. Ушул нерселер түрткү болгон негизи китеп жазылып калышына. Анан жаңы келген балдар кайсыл устазды кармайм, анан каяктан баштайм, Алиаскарга кантип тапшырам деген боюнча көп суроолор жаадырып, ортодон сурап, эки жакты эметип калышчу эле. Анан жалпы Алиаскар тууралуу маалымат берейин дедим. Анан жалаң эле ушу Египет тууралуу эле жазып кетерин дедим эле, баскан турган. Анан бир байке кеңеш берип калды. Анда бул Египетке келе тургандар үчүн болуп калат да, бул башка эч ким окубай калат да. Ал үчүн жалпы окурмандарга өзүмдө жазып жүргөн макалаларымды киргизип кой деп, анан китептин көлөмү көбөйүп кеткен. Ооба. Ошол себептен. Дагы бир эки макалалар бар эле, алар немеден, басмаканадан өтпөй калды. Сын пикир айткан жана немелердин корректор кылгандардан ошолор неме кылышты. Жарабайт кичине. Трайбализм болуп кетти бул деп анча мынча аларды айтпай эле коеюн, ошолор алынып, анан китеп 140 бет менен басылып чыкты. Алла ыраазы болсун, сонун маек болду деп үмүт кылабыз. Урматтуу достор, ушу менен биздин сиздерге арнаган берүүбүз деп коебузбу, интервьюбүз деп коебузбу, соңуна чыгып отурат. Ушул интервьюнун аягында бир айта кетчү нерсе да. Мен өзү бизде кыргыздарда ишкыпоз деп коет. Муну орустар любитель деп коет. Мен өзү ушул нерсеге кызыккан адаммын да. Муну бир профессионалдык бир кесиптин ээси катары ойлоп албаңыздар меничи. Мен эч кандай бир журналистиканы деле бүткөн эмесмин. Ал жакта менин дипломум деле жок. Ошондуктан бул нерсени эмне үчүн айтып атам? Бул нерсени мен ката кетиришим мүмкүн да. Ошол журналистикалык бир
ар бир нерсенин өзүнүн жогоруда мен айттым го, табияты бар, мыйзамы бар, өзүнүн маданияты бар. Ошол табиятка каршы, маданиятка каршы бир сөздөр сүйлөп коюшум толук ыктымал да. Анткени мен ал жакта окуган дагы эмесмин, ал жактан эч кандай менин маалыматым да жок, тажрыйбам да жок. Болгону мен өзүм кызыгам, ушул нерсеге кызыгам. Кичинемден баштап эле адамдар менен пикир алышканга, адамдар менен сүйлөшкөнгө кызыгам да. Мага кызык ушул нерсе. Ошондуктан эгерде ушул байкебиз менен болгон интервьюда, байкебиз менен болгон болуп өткөн маекте биз инсандык кылып кетирген ката кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Эгерде тескерисинче сиздерге жага турган, сиздерге пайдалуу болгон, сиздердин көңүлүңүздөрдөн түнөк тапкан маалыматтар болсо, жакшы бир сөздөр болсо, анда бул бир Кудайдын мээрими, Кудайдын ырайымы деп билсек болот. Анда эмесе, урматтуу достор, кийинки видеодон комментарийге калтырыңыздар. Кийинки видеодо ушул байкебиз менен кайсыл темада сүйлөшсек болот? Сиздер үчүн кайсыл тема кызык? Мисалга биз башында айттык. 20 жыл илим деген бул жөнөкөй илим эмес. Биринчиси. Экинчиси, бул байкебиз бир эле тармактагы илим эмес. Мындай жеке эле ислам тармагында ушу шарият, акыйда, ушул эле илимдер эмес. Мен айтып өткөн бул адабият тармагында. Манас, каада салт көп тармакта байкебиздин маалыматы бар да. Ошондуктан байкени каза турган көптөгөн нерселер бар. Сиздерге кайсы тема кызыктуу болсо комментарийге калтырыңыздар. Кийинки темада, ошол кийинки көрсөтүүдө сиздердин комментарийиңиздерге карап, темаларды тандап алып, ошол тууралуу интервью алганга, ошол тууралуу видео тартканга аракет кылабыз. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө салам алейкум. Акыркы сөз катары кечирим сурайм, уруксат берсеңиз. Кеңири. Ушу жаштарга кеп кеңеш айта кетейин, эгер менден жакшы кеп кеңеш чыга турган болсо. Оюма келгендерин айтайын. Жаштар, жакшы эле сөздөр болду. Ушу көбүнчөсү илим алгыла, илим менен алектенгиле, кайсы тармакта болбосун. Куранда биринчи эле түшкөн аят билебиз. Икра бисми роббикаллази халак деген аяттар түшкөн. Жараткан эгеңдин аты менен оку деп. Демек биз убактыбызды текке өткөзбөшүбүз керек, окушубуз керек. Анткени окуган адам озот деген жакшы сөз бар. Кайсы эле тармакта окубагын, ошол баардыгы эле мындай инсап менен окусаң, жакшы көз караш менен окуй турган болсоң, бул ошо окуган окуубуз, алган илимибиз бизди жаратканга жеткизе турган илим да. Анан экинчиси айта турган кеңешим, мен ошо Дарилифте дагы отурганда ушуну жакшы үлгү алдым. Жанагы суроо сурап келген суроочулардан устаз жообун бергенден кийин, ошол жерде отургандан кийин намаз окуйсуңбу, окуй элек болсоң оку деп аябай жакшы кеңештер айтат эле. Мен айтып кетип элем. Жаштар эч качан өкүнбөйсүңөр, намаз окугула, намазга бекем болгула, намаз силерди эч качан таштабайт. Дос, мансап, айлык, бийлик баары таштап кетет. Ал жада калса өзүңдүн жарың дагы бир күнү сенден кол үзөт. Адамдын жашы өсүп кеткенден кийин. Анан бирок намаз сени эч качан таштабайт. Ошон үчүн намазга бекем болгула. Анан үчүнчү айта турган кеңешим, айтып аткан сөздү же жазып аткан ар бир комментарийди азыр Facebook'та көрөбүз. Тиешеси барбы, жокпу, кандай гана багытта болсун, ошол жерге эптеп бир өзүнүн оюн жазып калыш керек да. Өзүн таанытыш керек. Өзүн таанытып калыш керек. Жазып болсо дагы. Ичиндеги бугун чыгарып алыш керек. Ошол нерселерди жазып атканда 3 электен өткөзүп жазса, биринчи айта турган сөзү же жаза турган маалыматы чындыкпы, ага бир маани көңүл берип койсо. Экинчиси, ошол нерсеси пайдалуу, мындайча айтканда жакшы эле нерсеби, жүрөгүн оорутпайбы бирөөнүн, жүрөгүн алып барып туруп баягы жанын жебесиндей болуп туруп, жүрөгүн жыра сайбайбы, ошондой сөздөрдү абайласа. Анан үчүнчү сөзү, ошол айта турган пайдалуу сөзү дагы азыр айтышы зарыл ошол нерсе. Анткенде кээде туура эмес эле сөздөрдү сүйлөп коет, туура эмес эле нерселерди жазып коет. Айрыкча мен кечегинде Көкбөрүдө көрүп отурам, өзүм да Көкбөрүнүн күйөрманымын. Аябай баалайм Кыргызстан командасын, көп командаларды тааныйм. Ар биринин мүнөздөрүн дагы жакшы билем өзүмө жетерлик деңгээлде. Анан мени күйдүргөнү, аябагандай жүрөгүмдү өйүткөнү жанагыл көрүүчүлөрдүн бири-бири менен болгон сөгүшүүлөрү, жаман сөздөрү. Ал антип салат, бул минтип салат, ал жеңет, бул жеңет. Мен дагы кээде досторум менен, өзүмдүн жакшы саналыштарым менен отуруп, экөөбүз эки команданы колдоп атсак, ой пикирибизди ортого салып кеңешебиз да, сонун сүйлөшөбүз, сонун баарлашып болот. Мисалга, мен бул команда жеңет деп айтам. Бул эми алдын ала көрө белгендик эмес. Бул жанагы эксперимент деп койчу беле. Тажрыйба.
ошолорго таянып да анан айтам. Анткени бунун жекеме жеке жөө турган аттык ичинде алсызыраак болуп атат. Бул өткөндө мындай оюн көрсөтө алган эмес эле. Мунун даярдыгы мындай болгон окшойт деп эч кандай сөгүшпөй эле, эч кандай катуу көңүл калтырышпай эле айтабыз. Ал дагы анан менин пикириме каршы айтат. Ал да өзүнүн эмесин пикирин айтып көрөт. Ошентип эле сүйлөшсөк болбойбу? Маданияттуу эле. Маданиятты унутпай. Анткени Куранда бир аят бар, аябагандай дене бойду дүркүрөтө турган аят. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ деген аят. Бул ооздон чыккан ар бир сөздү жазып тура турган Рақибун Атид деген аябагандай мындайча айтканда биздин амалыбызды, жасаган сөздөрүбүздү, айткан сөзүбүздү жаза турган периштелер бар. Жакшы сөз жазсаң оң жака жазат, жаман сөз болсо сол жака жазат. Анткени биздин өмүрүбүз бүтөт, бирок амал дептерибиз бир күнү бизге көрсөтүлөт. Айткан сөздөрүбүз, жазган комментарийлерибиз баардыгы анан кийин кыяматта ошого бармак тиштеп өкүнүп калбайлы ошол нерселерге. Баарыбыз мен өзүм баш болуп аябай маани берсек, көңүл бурсак, мен айта турган кеп кеңештерим ушул эле, оюма келгендерим. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анда дагы бир жолу экинчи жолу коштошобуз. Мына Байкенин сөзү түгөбөй атат. Каза берсе чыга берет. Ошондуктан кийинки көрсөтүүдө дагы сиздердин жазган комментарийге, калтырган комментарийге карап бир теманы тандап алып, ошол теманын алкагында кенен кесири сөз кылабыз деген үмүттөмүн. Анда эмесе көрүшкөнчө салам алейкум.